Акыркы сааттарга алынган кабарлар менен тааныштырабыз. Студияда мен Айганыш Туратбек кызы, саламатсыздарбы? Каракол шаарынын Кашка суу кичи районундагы батирлердин биринен 56 жана 57 жаштагы эки аялдын сөөгү табылган. Милиция алардын денесинде бычактын тактары бар экенин аныктаган. Батирден канга боелгон бычак да табылганын Ысык Көл облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Бул ишке шек саналып, мурда бир нече жолу соттолгон 44 жаштагы адам кармалган. Анын үйүн тинтүү учурунда кара курай жыттанган суюктук жана баңгизат кошулган спирт алынган. Шектүүгө кылмыш кодексинин 283 беренеси маңзат психотроптук заттарды сатуу, максатсыз, мыйзамсыз даярдоо менен кылмыш иши козголуп, милициянын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Соттук медициналык экспертиза дайындалды. Учурда анын аялдардын өлүмүнө катышын аныктоо боюнча иликтөө тергөө иштери жүрүп жатат. Өзбекстандын Самарканд шаарында Шанхай кызматташтык уюмунун саммити алкагында Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров менен Кытайдын лидери Си Цзиньпин жолукту. Садыр Жапаровдун администрациясы тараткан маалыматка ылайык, анда тараптар өз ара алака катышты актуалдуу маселелерин, жогорку деңгээлдеги макулдашуулардын жана түрдүү тармактарда биргелешкен долбоорлордун ишке ашыруунун жүрүшүн талкуулады. Садыр Жапаров бир алкак жана бир жол долбоорун ийгиликтүү ишке ашыруу шконун алкагында экономикалык өнөктөштүктү кеңейтерине, инфраструктураны жана маданий өз ара аракеттенүүнү жакшыртаарына ишеним билдирди. Ал Си Цзиньпинди Кыргызстанга келип кетүүгө чакырды. Кытай лидери чакырууну кабыл алды. Өз кезегинде Кытайдын лидери Кытай тараптын Кыргызстанга инвестиция салууга даяр экенин билдирди. Ал Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолунун курулушун, Чүй облусунда ирригациялык каналдарды куруу долбоорун, жүк ташуулардын көлөмүн көбөйтүүнү колдоого Бейжин кызыктар экенин айтты деп жазылган маалыматта. Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев бүгүн 15 сентябрда Баткенге барды. Баткен облустук администрациясынын басма сөз кызматы атайын кызматтын жетекчиси учурда облус жетекчилиги жана күч түзүмдөрүнүн башчылары менен жабык жыйын өткөрүп жатканын Азаттыкка кабарлады. УКМКнын басма сөз кызматы Ташиевдин Баткенге сапары тууралуу азырынча маалымат бере элек. Расмий Бишкектин маалыматына караганда 14 сентябрда Кыргыз-Тажик чыгарасындагы 3 жерде ар кайсы убакта ок атылган. Кыргызстандын чыгара кызматы саат 8:10 булак башыда, 14:00 Каксай, 15:08 Паска арык аймагында атышуу болгонун кабарлаган. Бишкек Кыргыз-Тажик чыгарасындагы акыркы чыр-чатакта Кыргызстан тараптан жалпысынан 5 адам жараат алганын, алардын 2 аскер кызматкери, 3 жай тургундар экенин кабарлаган. Саламаттык сактоо министрлиги Кыргыз-Тажик чыгарасындагы чатактан 11 жаштагы бала жараат алганын маалымдаган. Ал октон жагынан жана сол ийинен жараат алган. Абалы орточо оор деп бааланууда. Сиздер деле ошол аскер кызматтын катарында ар дайым элибиздин сакчыларына турасыңар. Силерге рахмат кызматларыңар. Буюрса президентибиздин жардам болгондорго атайын материалдык жардам көрсөткүлө деп тапшырма берген. Аким, сизге мына бүгүн жазып берип беребиз, кыздарга дагы жардам беребиз. Макулбу? Жардам бересиз. Рахмат силерге, кызматтарга рахмат. Кызым, тынч болуңуз. Рахмат, тынч болуңуз. Жогорку кеңештин депутаты Жалалидин Нурбаев өткөн жумада элдик депутаттык тобу жана Альянс фракциясы Кыргызстандын Орусиядагы элчиси Гульнара Клара Самат менен эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министри Кудайберген Базарбаевди кызматынан бошотуу боюнча чечим чыгарышкандыгын, аны бүгүн жалпы жыйынды карап президентке жөнөтүүгө чакырды. Анын айтымында миграция маселелеринин көптүгү мына ошол жетекчилердин жоопкерсиздигинен келип чыгууда. Төрага Талант Мамытов бул маселе буга чейин да көтөрүлгөндүгүн белгилеп, регламент боюнча тиешелүү комитет карап, чечимин чыгаргандан кийин гана палатадан талкуулай тургандыгын белгиледи. Эске салсак, 9 сентябрда жогорку кеңештеги Альянс фракциясы жана элдик депутаттык тобу миграция маселеси боюнча жыйын өткөрдү. Ага министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов, эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министри Кудайберген Базарбаев чакырылганы менен келбей койгону сынга кабылган.
Эркин Европа үн алгысынын Кыргыз кызматынын жетекчиси Венера Жуматаева Азаттык радиосунун Ош шаарындагы бюросунун ачылышы боюнча билдирүү жасады. Анын айтымында Кыргызстан калкынын жарымынан көбү Ош, Жалал-Абад, Баткенде жашагандыктан аларды жакшыраак чагылдыруу максатында Оштогу кабарчылардын санын көбөйтүү максаты болгон. Социалдык экономикалык маселелер, чек ара, суу, жер талаш, миграция, жумушсуздук, билим берүү, саламаттык тармагындагы жана башка көйгөйлөрдү өлкөнүн экинчи борборунун жашоо турмушун, туризмди өнүктүрө турган тарыхый жана башка маанилүү маданий жайлар, мээнеткеч иштерман жердештердин ой санаасын жакшыраак чагылдыралы деген максатта Оштогу кабарчылардын санын бир аз көбөйтөлү дегенбиз. Ал планды башкача бурмалап ишти окшойт. Ынтымакта бололу. Керек болсо, келечекте бардык медиалардын башкы офисин Ош, Жалал-Абад, Баткенге көчүрсө деле жарашмак деп жазган Жуматаева. Эске салсак, жогорку кеңештин бүгүнкү жыйынында депутаттар Надира Нарматова, Шайлообек Атазов жана Айбек Осмоновдор Азаттык радиосунун Ош шаарындагы бөлүмүнүн ачылышына каршы пикирин билдиришкен. Сиздер ушул сааттарга алынган кабарлар менен тааныштыңыздар. Жаңылыктар берүүсүнүн толукталган чыгарылышын саат 19:00 түз эфир аркылуу көрсөңүздөр болот. Мен сиздер менен коштошом. Кайрадан амандашканча аман туруңуздар.